Assalamu alaikum урматтуу Москвада мекендештер. Амансыздар, сиздер менен кайрадан эле Москвага тургандар. Бүгүн күнгө 22 февраль, четверг, бейшемби. Андыктан иш күнүңүздөр ийгиликтүү, жакшы улансын. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун Россияга болгон иш сапары аягына жетип, азыр Бишкекке учуп барды. Урматтуу келечек оюндары турниринин катышуучулары, спорт дүйнөнүн элчиси, спорт бул ден соолуктун булагы деп жөн жеринен айтылган эмес. Ошондуктан баарыңыздарга биринчи кезекте ынтымак, экинчи кезекте ден соолук каалаймын. Спортто дайыма күчтүүлөр жеңет, күчтүүңөр жеңгиле. Баарыңыздарга ийгилик каалаймын. Пусть победят сильнейшие. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Россия Федерациясына, Татарстан Республикасына 20-21 февраль күндөрү болгон иш сапары аяктады. Мамлекет башчысы Казан шаарында болгон иш сапарынын алкагында Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Уважаемый Садыр Нургажович, спасибо, что приняли наше приглашение, приехали на открытие игр будущего. Я думаю, что это должно быть интересное мероприятие. Во всяком случае, мы постарались, чтобы старт был достойным. Молодые люди во всем мире любят эти виды спорта, и мы с удовольствием создали для них условия, для того, чтобы они могли состязаться друг с другом. Что касается наших двусторонних отношений, то они основаны на договоре нашем фундаментальном и развиваются успешно, причем по всем направлениям. Россия остается одним из основных торгово-экономических партнеров. 35% прямых инвестиций тоже из России в кыргызстанскую экономику пришли. Будем и дальше работать над этими вопросами. В гуманитарной сфере все развивается у нас поступательно. Мы благодарны вам за то внимание, которое вы уделяете развитию русского языка. Школы мы с вами открывали не так давно. Я хорошо помню визит в конце прошлого года, в октябре, по-моему, было в вашу страну. Спасибо большое за гостеприимство. Мы рады вас приветствовать в России. Спасибо. Рад снова увидеться с вами, уважаемый Владимир Владимирович, и признателен за приглашение на церемонию открытия первого мультиспортивного турнира «Игры будущего». Хотел бы пожелать успешного проведения данного уникального мероприятия, а также выразить уверенность, что оно получит широкое международное признание и завоюет сердце любителей спорта. Пользуясь случаем, желаю успехов в вашей предстоящей избирательной кампании. Еще раз спасибо вам. Спасибо. Өлкө башчылары мамлекеттер ортосундагы кызматташтыктын жогорку динамикасын белгилешип, Кыргыз-Россия мамилелерин тереңдетүүгө эки тараптын умтулууларын ырасташты. Сапардын алкагында ошондой эле президент Садыр Жапаров менен Татарстандын башчысы Рустам Миннихановдун жолугушуусу болду. Тараптар Кыргызстан жана Татарстан ортосунда эки тараптуу кызматташтыкты тереңдетүүгө жана кеңейтүүгө байланышкан маселелердин кеңири чөйрөсүн талкуулап, өнөктөштүк мамилелерди мындан ары өнүктүрүүгө даярдыктарын билдиришти. Жолугушуунун жыйынтыгында Рустам Минниханов президент Садыр Жапаровду Кыргызстан жана Татарстан кызматташтыгын өнүктүрүүгө эки элдин ортосундагы достукту жана өз ара түшүнүшүүнү чыңдоого кошкон зор салымы үчүн Дуслык ордену менен сыйлады. Мындан тышкары бул сапардын алкагында Казан шаарындагы Кыргыз Республикасынын башкы консулдугунун ачылышы болду. Садыр Жапаров 21 февралда Россиянын президенти Владимир Путин, Беларусь президенти Александр Лукашенко, Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен бирге келечек оюндары эл аралык мультиспорттук мелдешинин ачылышынын аземине катышты. Президент Садыр Жапаров иш сапарын аяктап 22 февралда таңга маал Бишкекке кайтып келди. Президентибиздин бул иш сапарында эки өлкөнүн болгон достугуна жана өз ара кызматташуунун чыңдалуусуна жакшы шарттарды түзүп, жакшы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп кетти. Андыктан туугандар, жок дегенде жакшы сөздөрдү жазып, президентибизди колдоп, лайктан басып, ушул видео менен жакындарыңыздар менен бөлүшүп коюңуздар. Бөтөн жерде албетте эле мыйзамдарын сактап, өзүңүздөргө сак документтерге так болуп жүрүңүздөр. Туугандар, биздин баягы Москва бар деген телеграм группаларда көптөгөн биздин мекендештер жазып атат.
Регистрация маселеси боюнча регистрациянын суроотору өтүп кеткендер бар экен. Өтүп кетсе кандай болот, штраф болобу, штраф болбойбу деген суроолор. Негизи мыйзамдуу түрдө штраф жазылат. Бирок баягы 8936 111 7911 деген номерге кайрылсаңыздар, штрафы жок эле жаса бергенге мүмкүнчүлүк бар. Жардам беришет, андыктан жазыңыздар. Тугандар, бөтөн жерде бири-бирибизге поддержка кылып колдоп дайыма жакшы мамиледе жүрө берели. Кырсыктан, беажал өлүмдөн, куру дооматтан Аллахым өзү сактасын. Дайыма үй бүлөңүздөр менен тынччылыкта болуңуздар. Мекенге ар бирибизди эсен-аман жеткенге Аллахым насип этсин. Аман болуңуздар, тугандар. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди-чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңизди мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 +7 965 402 93 Мухиддин.